Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүн кыргыз адабияты сабагынан алгачкы жазгыч акын Молдокылыч Шамыкан уулу тууралуу өтөбүз. Сабактын максаты заманачы акын Молдокылычтын өмүр баяны жана чыгармачылык жолу менен таанышуу. Улуу ойчул даңазалуу акындын кайталангыс ыр саптарынын маани-маңызын ачып көрсөтүү. 19-кылымдагы кыргыз кол жазма адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдокылыч Шамыкан уулу 1866 жылы Кочкордун Бугучу деген жеринде туулган. Атымды айтсам ким билет, атамды айтсам эл билет, төрөгелди ормон деп, төгөрөктү соргон деп. Молдокылыч туулган теги боюнча белгилүү манап Төрөгелдинин тукумунан болгон. Ата тегинин ушундай артыкчылык шарттары жаш кылычка кат сабатын ачууга мүмкүнчүлүк берген. Молдокылыч качантан тартып ыр жаза баштаганын, кайсы чыгармасы кайсы жылы жазылганы белгисиз болгон. Себеби биринчиден ал мезгилдерде чыгармаларды улуттук байлык катары сактоо кыргыз элинде маданият деңгээлинде өнүккөн эмес. Экинчиден Совет бийлиги кезинде Молдокылычтын чыгармачылыгы катуу саясий кысымга алынган. Молдокылычтын туугандарына айткан сөзүндө «Мага күмбөзүңөрдүн кереги жок, менин китептерим өлбөй турган күмбөзүм» деген экен. Акындын поэзиясына чоң маани берген окумуштуулардын бири Ишеналы Арабаев болгон. Ал 1911 жылы Казань шаарында Молдокылычтын «Зилзала» деген казалын жарыкка чыгарган. Бул кыргыз тилинде китеп болуп чыккан биринчи көркөм чыгарма эле. Кийин 1926 жылы Белек Солтоноев түзгөн «Тамсилдер» деген жыйнакта Молдокылычтын «Канаттуулар» деген казалы Москвадан жарык көрдү. Ал эми 1946 жылы Тазабек Саманчын акындын иргелген казалдарын жарыялады. Анда Чүй баяны, Канаттуулар, Бүркүттүн тою, Буудайык, Зар заман чыгармалары кирген. Молдокылыч «Зар заман» казалында: «Молдокылыч мен атым, бол жолу жок санатым, айта берсем сабаган ак шуңкардай канатым, окуп көргөн молдолор өчүрөгөр калатын, жакшы окуп карасаң оюңдагы сөзүңдүн баарын мындан табасың» деп өз доору мезгили жөнүндө ой толгоп, кыргыз турмушунун кеңири сүрөтүн тартууну көздөгөн. 2017 жылы акындын 150 жылдыгына карата Молдокылыч аттуу китеби жарыкка чыкты. Ал китептин чыгышы тууралуу окумуштуу Омор Сооронов кеп салды. Молдокылыч деген китеп чыкты. Ал негизинен ошол 91-жыл чыккан «Казалдар» деген китептеги казалдар ошо боюнча кирди. Анан дагы 3 жаңы ыры чыга эле кирди. Анан башка окумуштуулардын бул Молдокылыч жөнүндө жазган илимий эмгектери кирди. Ошол чоң зор китеп болчу. Бул китеп президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан басылып чыкты. Бул маселенин өзүңүз билесиз, агартуучулук аспектиси бар. Биздин жаштарыбыз өзүнүн улутунун көркөм дүйнөсү жөнүндө, маданий баалыктары жөнүндө өздөрүнүн ой дүйнөсүн кеңейтиши керек. Ушул жагын алып караганда Молдокылыч бул биз жаштарыбыз көп биле элек сандык жазган, катылган баалуу. Бул булак көзү жаңачылып атат. Молдокылыч 1917 жылдын күз айларында 51 жашында дүйнөдөн кайтып, сөөгү өзү туулуу өскөн айылга коюлган. Акындын өзү өлсө да чыгармалары окурмандардын жүрөгүндө жашай бермекчи. Молдокылыч даанышман, козгоп айткан алыстан, акындарды сайратса жалгыз чыгат жарыштан, акылынын молунан, акындыктын зорунан, адабият тарыхтан айтып кеткен жолунан. Ушуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Үй тапшырмасы Молдокылыч жаңы сабаттын жарчысы аттуу темада доклад даярдоо.